Саламатсыздарбы? Эфирде парламент программасы. Бүгүнкү берүүбүздө Жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө тиешелүү сунушталып жаткан жана кабыл алынган мыйзамдардын мазмуну тууралуу кеңири маалымат беребиз. Ошондой эле эл өкүлдөрүнүн аткарган иштери, алар көтөргөн демилгелерди баяндайбыз. Жүрөк хирургиясы институтундагы адам өмүрүн алган өрт кырсыгы. Тилсиз жоонун болжолдуу себеби эмнеде? Өзбекстандын абак жайларында жаткан кыргыз жарандарын алып келүү аракети. Мыйзам долбоору сунушталды. Бул мыйзам Өзбекстан Республикасында дагы бизде эле параллельно макулдашуудан өтүп жатат. Автоунаа жана турак жайларды камсыздандыруу эмне үчүн маанилүү? Парламентте коомдук угуу өттү. 11 февраль күнү кечинде Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо улуттук илимий изилдөө институтунда тилсиз жоо катталды. Өрттүн кесепетинен операциядан кийин жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 бала каза болду. Жогорку кеңештин депутаттары дароо жаңы дайындалган саламаттык сактоо министрин чакырып, андан маалымат алышты. Министр Эркин Чечейбаев Режеп Тайып Эрдоган атындагы Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын биргелешип башкаруу тууралуу макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун парламент жыйынында депутаттардын кароосуна сунуштады. Бишкек шаарында жайгашкан 72 орунду, анын ичинде 21 интенсивдүү терапия койкасы бар оорукана эки өлкөнүн саламат сактоо министрликтери тарабынан дайындалган жетекчилер аркылуу биргелешип башкарылат. Талкууда депутат Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо улуттук илимий изилдөө институтунда катталган өрт көйгөйүн көтөрдү. Тилсиз жоонун кесепетинен улам операциядан кийин реанимацияда жаткан 2 бала каза болгон. Жалпысынан ооруканада 100дөн ашуун адам дарыланып жаткан. Депутат калган бейтаптарды кыргыз-түрк ооруканасына жайгаштырууну сунуштады. Те пациенты, которые там находились, нельзя ли их попросить в кыргызско-турецкую клинику разместить временно? Пока у вас там процесс происходит этого всего. Биринчи ойлогонбуз, балким ошо кыргыз-түрк больницасына суранабыз же башка частный больницалардан суранабызбы, именно кардиохирургия жасаган больницалардан. Бирок азыр биз чечимди таптык. Бул диагностический центр, медакадемиянын астындагы диагностический центрдин 5-кабатында толук ремонттолгон кардиооперацияларга даяр 5-этаж бар. Бул ооруканада иштеген 20 кызматкер медициналык адистештирүү боюнча даярдоону камсыз кылуу программаларын өркүндөтүүнүн алкагында Түркия мамлекетинен тажрыйба топтоп келишкен. Түркиянын OCYM деген студенттерди тандоо жана ишке орноштуруу борбору аркылуу жылына 20 кыргызстандык дарыгерлер медициналык адистештирүү боюнча даярдалат. Бул адистер Кыргызстандын Кыргыз Республикасында медициналык билим берүү программаларын өнүктүрүүгө жана окутуучу адистердин квалификациясын жогорулатууга колдоо көрсөтүлөт. Макулдашуунун шарттарында оорукананы биргелешип пайдалануу 5 жылга узартылат жана ар бир 5 жылга Түркия тараптан $32 миллион өлчөмүндө каражат бөлүнмөкчү. Министр бул бейтапканада медицина тармагында натыйжалуу сапаттуу тейлөө күтүүлөрүн ырастады. Дарыгерлер жана орто медициналык кызматкерлер 3 айлык мөөнөт менен жумуш сапарына келип иштеп беришет. Жана алардын эмгек акылары жана башка төлөмдөрү түздөн-түз түрк тарабынан төлөнөт. Талкууда депутат Мирлан Самайкожо элдин ден соолугу үчүн мыйзам долбоорунун маанилүүлүгүн белгилеп, аталган ооруканада бейтаптардын дарылануу процесстерин, акы төлөнүүчү шарттарын, кызматкерлерге түзүлгөн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү сурады. Баарына бирдей мамиле болуш керек деп ойлойм. Мейли каржысы ал жактан келип атса дагы баягы каржы бул жактан келип атат деп эле басмырлоо же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мындай мыйзам бузуулар болбошу керек деп ойлойм да мен. Эки тараптын келишими болгондон кийин ушуну бир жакшы көзөмөлдөп койсоңуз. Онкологиялык илдеттер менен жабыркаган өлкө жарандары сырттан башка мамлекеттерге барып 50-100 миң доллардын тегерегиндеги акчаларга дарыланып келүүдө. Андыктан эл өкүлү министрге Кыргызстанда шарт түзүүгө чакырды. Эң азы 50 миңден 100 миң долларга чейин барып лечение алып келип атышты. Бизде ушу онкологический больнойлорду текшере турган элементарный бир ПКТ аппаратыбыз жок да. Аны деле бул Бишкектин ичинде ушул эле кайра эле турецкий фирма 1200 доллардан алат. Бир текшерилгени очерет 2 айда.
негизинен ушул онкологический больнойлор боюнча да бир международный ушундай ратификация негизинде именно ПТКТ аппараттар боюнча бир профилду хотя бы дагы ратификация кылсаңар, бир тармакты өнүктүрсөк жакшы болмок дейм. Талкуудан соң Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын биргелешип башкарууга байланышкан макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Кыргызстан менен Өзбекстан абактагы жарандарын бири-бирине өткөрөт. Учурда коңшу өлкөнүн түрмөлөрүндө 42 кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөөдө. Аткаруу бийлиги журтташтарды Кыргызстанга кайтарып алуу үчүн Өзбекстан менен болгон келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин тармактык комитетине сунуштады. Бөтөн элде эркиндигинен ажырап, абак жайларында отурган мекендештерибиздин тагдыры туурасында кийинки материалда. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаеванын баяндамасына алайык, Кыргызстан менен Өзбекстан соттолгон жарандарын бири-бирине өткөрүп берет. Тиешелүү келишимге өткөн жылдын июль айында эки өлкөнүн башкы прокурорлору Ташкентте кол коюшкан. Анда соттолгондор абактагы калган жаза мөөнөтүн өз өлкөсүндө өтөрү көрсөтүлгөн. Ушул мыйзамды экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алып бериңиздерди өтүнөм. Анан маалымат катары бул мыйзам Өзбекстан Республикасында дагы бизде эле параллельно макулдашуудан өтүп жатат. Учурда Кыргызстандын түрмөлөрүндө Өзбекстандын 98 жараны, коңшу өлкөдө болсо 42 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Маалым болгондой, алардын арасында өтө оор кылмыштар менен соттолгондор жок. Демек, бүгүнкү күнү ошол 42 адамды биздин жаза өткөрүү өзүбүздүн Кыргызстанга алып келгенге толук мүмкүнчүлүк шарт бар экен да. Себеби дегенде сиз айткандай, эгерде чек ара бузуу, мындайча айтканда урулук, баягындай оорчундуу наркотикалык зат, же дагы башка сиз айткандай мамлекеттин коопсуздугуна келтире турган бир жагдай эмес экен да. Мен туура түшүндүмбү? Туура. Кайсыл мөөнөттө сиздер ушул аталган биздин жарандарыбызды биздин Кыргызстанга алып келгенге шарт түзүлөт? Канча убакытта? Президент, өзүңүз туура белгиледиңиз, президент кол койгондон кийин биз өзбек тараптын ратификациясын күтөбүз, бирок бизге берген маалымат, биздин коллегалар берген, биз менен параллельно өтүп жатат. Алар тараптан кол койсо эле. Талкууда эл өкүлдөрү эки тараптын жарандарды алмаштыруу тартибине кызыгышты. Келишимге ылайык, ушул мыйзамга ылайык биздин кыргыздын жараны Өзбектин территориясында 6 жыл отуруш керек. Силерге барса 4 жыл эле болуп калат дагы, баягы наказаниядан бошоп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиздерге биз өткөрүп бербейбиз деши мүмкүнбү? Деши мүмкүн. Бизге мулайым дей турган болсоң да бул мыйзамдын алсыздыгы көрүнүп калып атпайбы? Алсыздыгында эмес. Анткени мындайда бул жерде бизде деген ошо эгерде санкциялары буга өткөргөнгө чейин эле биз эки алардын башкы прокуратурасы менен биздин башкы прокуратура тарабынан каталышы менен ушул нормалардын баарын тактайбыз. Бирок бизге которулгандан кийин помилование, амнистия, ошол мыйзамдарды жеңилдетүү жагына колдонгонго мыйзам эки тарапта тең жол берилет. Азыркы тапта Кыргызстандын жүздөгөн жарандары чет мамлекеттерде жаза мөөнөтүн өтөөдө. Алардын басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында экени айтылып келет. Кайсыл мамлекетте биздин жарандар көбүрөөк мигранттар бар, ошол жактар менен макулдашуу көбүрөөк түзүшү керек. Себеби дегенде биздин жарандар ал жерде кыйналып калбаш керек, биринчиден. Экинчиден, этап менен жакын өз элине, өз жерине алып келгенге бул жакшы өлгө түзөт да. Именно соттолуучуларды которуу боюнча Түркия Республикасынын ортосунда Кытай, Иран, Корея, Бириккен Араб Эмираттары жана Европа кеңешинде соттолгондорду өткөрүү жөнүндө бардыгы 9 келишим бар. Италияда коюлду, бирок сиздердин ратификациядан эмки жакында алып келип өткөрөбүз. 9 болот эгер Италияны колдоп берсеңер. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда колдоп берди. Кыргызстандагы дача жерлеринде жашаган тургундар расмий түрдө туракча статусуна ээ болбогондуктан көпчүлүк учурда электр, суу, жол, билим берүү жана медициналык кызматтар сыяктуу негизги социалдык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана албай келишет. Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси бул көйгөйлөрдү чечүү максатында сунушталган. Парламенттеги 13 депутаттын пикиринде мыйзам долбоорунда айрым жашоочулардын көйгөйлөрдү эске алынбай калган. Комитет жыйынында мыйзам долбоору боюнча ача пикирлер жаралды. Теманы кабарчыбыз улантат.
Ички миграциянын өсүшү менен дача жерлеринин жашоочулары бир топ социалдык көйгөйлөргө дуушар болушкан. Бүгүнкү күндө дачада жашагандардын статусу жок, жанагы учету жок, электр энергия менен тиги трансформаторларды рес баланска албайт, ушундай бир чоң маселелери бар да. Жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөр колдоо тапса, дача жерлеринде жайгашкан турак жайларга расмий макам берилет. Натыйжада ал жердеги жергиликтүү жашоочулардын үй маселеси чечилмек. Элдер канчадан бери кайрылып келатат, бизге статус бериле деп. Биз балдарыбызды мектепке алып бара албай атабыз. Биз балдарыбызды поликлиникага каттай албай атабыз. Биз өзүбүз негизи статус ала албай атабыз деп. Анан 30-40 жылдан бери жүргөн директорлор членский взносун алып, өзлөрүнүн иштерин кылып жүргөн директорлордун өтө аз булар. Ошон үчүн элдин көпчүлүгү бул дачаларга статус берүү боюнча мен өкмөттүн позициясын колдойм. Рахмат. Паспорт, көйлүктөрдү туулган жөнүндө жана башка жанагыларды алмакта. Анан бул жерде бир эле жанагысы болуп атат, жол боюнча. Анан кийин суу менен камсыз кылып жана инфраструктуралык жанагылар келечекте аны эле чечилмек да. Могул мыйзамдын долбоорун, жер кодексин кайтарбастан кабыл алсак жакшы болмок. Мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында дагы эл өкүлдөрүнүн элегине салынды. Биз опрос кылдык, губернатор менен сүйлөштүк. Жергиликтүү бийликтин биринчи орун басып атат, сураңыздар. Алар айтып атат, бүгүнкү күндө дачалардын 85% макулдугун берип атат. Бир 15% макулдук бербесе, ушу менен талаш тартышуу жерде чыгып отурат казыр. Народ, если недоволен, даже эти 15, эти 20, я не знаю, правда, кто определил это количество, но мнение только чиновников при вынесении какого-либо закона или разработки не должны учитываться. Абдан маселе көп экен, карай турган маселе көп экен. Же мыйзамды четке кагып туруп, кайрап келиш керек, же экинчи окуу режимине кайтарып туруп, ошол сунуштарыбызды карап көрүшүбүз керек да комитетте. Бул жерде өйдө ылдый, төмөн жакшы айтышпастан, мыйзамдуу процедуралык жол менен кеткен оң. И по закону будем правы, если поддержим, и по логике и справедливости поддержки граждан. Бардыгыбыз эле жарандар деп жүрөбүз. Мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпысынан 339 дача жерлери калктуу конуш макамын алат. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришти. Чындыгында бул элдин көйгөйү да. Өз үйүндө өгөйлөнгөн жарандар болуп калды, чындыгындачы. Биз элди ойлоп кичине колдоп беришибиз керек. Жыйынтыгында көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен мыйзам долбоору 3-окууда жактырылды. Кыймылсыз мүлктү сел же өрт алып, автоунаасы кырсыкка учураган кезде өлкө жарандары коомдон жардам сурап пушайман болушат. Мамлекет элди табигый кырсыктан жабыркаган учурда аларга көмөктөшүү аракетин көрүп келет. Ал үчүн ар бир адам турак жайы менен автоунаасын милдеттүү түрдө жылына бир жолу камсыздандыруусу керек. Ошондо жардам берүүгө кепилдик берилет. Камсыздандыруу полиси унааларга 1731 сомдон 3500 сомго чейин, турак жайларга аймактарда 618 сом, шаар жергесинде 1200 сом. Жарандар камсыздандырбаса үйүн жана унаасын сата алышпайт. Бүгүнкү парламенттик угуу Кыргыз Республикасынын Министрлик комитети төрагасы тарабынан киргизилген камсыздандыруу жана камсыздандыруу иши жөнүндө
Жогорудагы теманы улай кененирээк маалымат алуу үчүн бүгүн биз студиябызга Жогорку кеңештин депутаты Аккулуу Бердиевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Ошол мындан бир нече күн мурун эле ошол Жогорку кеңештин жалпы жыйынында бул тиешелүү адистерди чакырып кененирээк элге маалымат берүү үчүн коомдук талкуу өттү. Ушул камсыздандыруу боюнча ал жерде сиз да аябай активдүү катыштыңыз. Ошол айтсаңыз, негизи эле ушул автоунаа жана турак жайларды камсыздандыруу эмне үчүн бул маанилүү? Бул деген өзү мындай жакшы ишке ашырылса бул жакшы нерсе. Эми ошону жалпы элге мындай ишенич катары кириш керек да. Кээ бири жана камсыздандыруу баягы акчасын төлөйт дагы, анан жанагындай бир кокус кырсык болсо, баягы ошол төлөгөн акчасыны ошол жерден баягы камсыздандыруу уюмунан баягы ала албай калат жардамды. Ал дагы мына канча Кыргызстанда үйлөрүбүз бар. Ошолордон тиешелүү баягы төлөмдөр түшсө, мамлекет үчүн дагы, анан эл үчүн дагы жанагыдай жапа тарткан адамдар үчүн дагы жакшы болот. Жыйында өзүңүз да айтып өттүңүз, ошол көпчүлүк жарандар, сиз жана башка депутаттардан дагы ошол пикирлер чыкты да. Ошол камсыздандыруу төлөмдөрүн ала албай кыйналышат депчи. Ооба, ошол сөз ошол жерде жатат. Ошол жанагындай өткөрүп коюп, ошол катталгандан кийин анан жанагыдай кырсык болсо, анан аны алып кел, бул справка алып кел, справка ал деп ошондой ар түрдүү справкаларды сурайт дагы, анан ошого баягы кырсык болгон жер узагып кетет. Ошол күнү, кырсык болгон күнү катталыш керек, анан 2-3 күндөн кийин дагы аны баягы чоюлуп кетет дагы, анан баягы ишке ашпай калат. Ошондуктан баягы ошол техниканын ээси дагы, жанагы каттаган буюмдун ээси дагы анан ошонун коркуп элдин арасында ошо жакшы жолго түшпөй келатат да. Эгерде ошол камсыздандыруу бөлүмү эл менен мындай тыкыз иштеп, ошол ишеничке кирип, ошондой жумушту так аткарган болсо, анда эл үчүн, Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн жакшы бул пайда алып келет. Мисалы кандай конкреттүү сунуштарды бере аласыз да ошол жакшыртуу боюнча? Мен сунуштайт элем, мына биз депутаттыкка келгенче дейин дагы ушундай биз баягы техникаларды иштеткенбиз. Ошол бир канча ушундай адамдын өлүмү менен кошо баягы кырсыктар болду 2 жолу. Биз ошо төлөйбүз, анан ошондой келгенде жанагы камсыздандыруу бөлүмүнүн тарабынан эч кандай жардам болгон жок. Даже биз мына ошону эмете албадык, эптей албадык. Анан карапайым элге бул өтө эле оор нерсе. Мен ушундай сунуш кылат элем, ошол элге мындай кырсык болгон жерге барып, өздөрү комиссия түзүп, баардык справкаларын ошол жерде берип, ошол жерде эле берип, ошо кырсык болгон жерде, анан тиги көчөгө өтүп бар, анал жерде мына районго өтүп бар, тиги көчөгө өтүп бар десе, аны карапайым эл жанагы кырсык болуп, өзү кыйналып турган адам аны барып таап эмете албайт. Ошол жерде жатат. Сиздер ушу эл менен эл арасында көп жүрөсүздөр да, анан ушул элдин камсыздандыруу полиси боюнча түшүнүгү барбы? Элге түшүндүрүп, анан жанагыдай жөнөкөйлөштүрсө, эл баары эле ошол катталат тиешелүү эмесин. Ошол эң башкысы ошол жөнөкөйлөштүрүш керек, анан ошол ишеничке кириш керек. Илгери Советтер Союзунда дагы гострах деген болгон. Ошол мамлекеттик. Бирөөдүн ую өлүп калса дагы, ошону доказать этсе, мамлекет Советтер Союзу төлөп беришели. Ую өлсө да, малы өлсө дагы. Эгер ошол учетто турган болсо, ошондой кылып төлөп беришели. Биз чекесин көрүп калдык. Ошондой жөнөкөйлөштүрсө, элдин баары эле катталат. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Түркиянын улуу улуттук жыйынындагы Түркия-Кыргызстан парламенттик достук тобунун башчысы Юсуф Беязыт баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда тараптар алакалардын уңгусу болгон парламенттер аралык кызматташтыкты төрагалардын деңгээлинде гана эмес, тармактык комитеттердин жана депутаттык достук топтордун алкагында да өнүктүрүү керектигин белгилешти.
Туған түрк катнашты. Кыргызстанга кош келипсиздер. Сиздерди Жогорку Кеңештин имаратында кабыл алгандан абдан кубанычтамын. Кыргыз-түрк мамилелери ыраттуу өнүгүп атат. Соода, экономикалык, маданий, гуманитардык багытта биздин кызматташыбыз алга жылып атат. Биз муну кубаттайбыз. Биздин парламенттердин ортосунда түшүнүшүү бар өз ара. Түркбаанын алкагында, Түрксойдун алкагында биз бир беткей жакшы маанайдагы иштерди жасап атабыз. Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизилүүдө. Бул тууралуу мыйзам долбоорун депутат Дастан Бекешев жазды. Документ майыптыгы бар жарандардын укуктарын коргоого багытталууда. Мыйзамда аларды жеткиликтүү инфраструктура менен камсыз кылуу жана курулуш эрежелерин сактабагандарды жоопкерчиликке тартуу каралууда. Кененирээк транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин отурумунан көрүүгө чакырабыз. Кыргызстанда 200 миңден ашуу майыптыгы бар адам жашайт. Акыркы жылдары алардын саны 30%га өскөн. Дагы көбөйүүдө. Депутат Дастан Бекешев алардын укугун коргоого мыйзам долбоорун сунуштады. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жеткиликтүү инфраструктура менен камсыз кылуу жана курулуш эрежелерин сактабагандарды жоопкерчиликке тартуу каралган. Бизде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жөнүндө мыйзамда 44 жана 45 беренеде так жазылган. Ар бир имарат, жол, тротуар, көпүрө, үй, көп кабаттуу үйлөр, алар негизи мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыңгайлуу болуш керек, анан ушундай доступный болуш керек да. Имараттар көп кабаттуу үйлөрдүн тротуарларын жана жолдордун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу талаптарды туура аткарбагандарга айыппул салынат. Ошондой эле курулуш объектисин пайдаланууга берүү боюнча жооптуу кызмат адамдарынын да жоопкерчилигин кароо көрсөтүлгөн. Мисалы, жана Совет Союз үйлөрү бар го 4-5 этаж. Же алар деле курулушу мүмкүн. Аларда же лифт жок, же 4-5 этажга чейин пандус жок. Алар СНИП боюнча эмне кылыш керек? СНИП боюнча билесизби, азыр оңой эле. Мындай есть, выдвижной пандус деген бар да. Ал стенка капталат. Когда нужно, он просто ставится и все. И когда нужно, убирается. Жанагындай тепкичтин жээги менен жүргөн лифт сыяктуубу? Ал лифт эмес. Это жөн эле темир, как пандус. Мындай, ал стенка мындай прикрепление болот. Керек учурунда ошол просто прикрепление аласың, коесуң, все, ошол менен коляска менен түшөсүң. Депутат Элмурза Сатыбалдиев жеке жана юридикалык жактар үчүн айыппулдун өлчөмүн тактады. 200 миң деген штраф, бул эмне деген акча, бул чоң акча. Ошол акча кайда түшөт? Мамлекетке түшөт. Жок, мамлекет түшүндү, мамлекетке ким аркылуу түшөт? Биз аркылуу түшөт. Биз аркылуу түшөт. Силердин эсебиңерге түшөбү? Ооба, биз болсо баягы регистрация кылгандан кийин, прокуратурадан кагазды алгандан кийин, анан ошо неме штрафтар салына турчу неме статья менен келип түшөт. Талкууда эл өкүлү Исхак Масалиев мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн сунушталган ченемдердин сакталышын көзөмөлдөгөн жоопкерчиликти кайсы орган аларын сурады. Кто будет штрафовать? Все хорошо, хорошо. Госстрой или генерал? Нет, Госстрой. Госстрой не может штрафовать, он суд, наверное, подавать или как? Госстрой. Госстрой тут. Госстрой только что. Еще один штрафовальщик будет. Поэтому давайте, я думаю, концепцию можно принять, а потом ко второму чтению еще раз подумайте. Комитет төрагасы Мурадил Сыдыков жазалоочу органдардын саны көбөйүп кеткенин сынга алып, анын ордуна курулуш нормаларын жана эрежелерин аткарууну күчөтүүгө чакырды. Бизде азыр жазалоочу мыйзамдар көбөйүп атат, көбөйгөндөн көбөйүп элечи, азыр урматтуу кесиптештерибиз айтып кетти. А буга чейинки мыйзамдар деле жетиштүү да, бир эле маселе аткарылбагандыгында. Азыр эми кошумча мен эч кандай каршылыгым жок, ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандарыбызга, бирок ошолордун укуктары мындай тебеленип атат деген сыяктуу дагы бир мыйзам киргизип, үстүнө үстү кылып көбөйтө бергендин кереги барбы дейм да. Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Абанын сапатын жакшыртуу максатында алынган $50 миллион насыя максатсыз пайдаланылып жатабы. Бул маселени көтөргөн депутат Марлен Маматалиев элдин келечек муунду мойнуна илине турган насыяны байларга жумшабай, туура колдонууга чакырды. Жогорку Кеңештин ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү көтөргөн ушул жана башка оорчундуу маселелер туурасында кийинки материалда.
Кыш айларында баш калаанын кара түтүнгө тумчугуусу көнүмүш адатка айланды. Эл өкүлдөрү көйгөйдү чечүү үчүн дүйнөлүк банктан алынган насыяны туура колдонуу сунушун беришти. Биз 50 миллион доллар кредит алып, смог менен күрөшөлү деп алганбыз. Анын бирден бир компоненти ошол көмүр менен жагып аткан үйлөрдү алмаштыруу болчу. Первомайский районунда Акбосого жана башка бир топтогу жаңы конуштар бар. Азыр газы жок, отоплениясы жок, эчтекеси жок. Бирок основной смог ошол жакта. Основной эл ошол жактан азыр бууланып атат, уланып атат. Кредитти аягына чейин колдоно элекпиз. Азыртан баштап списокты колунда жокторго гана бере турган болуп, анан жана банктардан кредит процент эмес, жөн эле берсин. Алар кайтарып берет калган акчаны кайра. Азыр 3 чоң маселе бар да. Өзгөчө Бишкекте бул ыш маселеси, тыгын маселеси жана кымбатчылык маселеси. Ушул маселени кантип чечиш керек дегенде мен мындай ойлоп атам да. Ушул Кара Балта тараптуу көздөй темир жолубуз бар, Токмокту көздөй бар. Ошол темир жолго жакын жерлерден чоң микрорайондорду курсак. Бишкек шаарындагы улуттук кардиология борборундагы адам өмүрүн алган кырсык, ооруканалардагы өрт коопсуздугун алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын эске салды. Ошол жерде пожарный сигнализация иштебеди, же эмне болду? Кандай болду? Эвакуация эмнеге убагында болгон жок? Же ошол эвакуациянын эшиктери бекпекен? Ошолор бир сыйра карап чыгыш керек. Персоналды үйрөт бир сыйра. Ошондой чрезвычайный ситуацияда кандай кылып действовать этиш керек дегенди үйрөтүш керек. Бул комплексный иш да. Жаздын бир күнү жылга тете, өлкөнүн түштүк аймактарында жазгы тала иштери эрте башталат. Дыйкандарга жеңилдетилген насыяны берүүнү кечеңдетүү чоң зыян алып келиши ыктымал. Элдик азыр РСК банк, айыл банктарда насыя алуу бир аз кечигип жатат дейт да. Быйылчы ошол бардыгы дыйкандар, фермерлер, багбандар жанагы банктардын астында күтүп отурабыз дейт. Азыр эми март айында аягына чейин алып албасак дейт, андан кийин максаты жоголот дейт багбандарчы. Бизде Кадамжай районунда жазгы тала иштери уже башталып, дыйкандар өздөрүнүн жумуштарын кылып атат. Исхак болуп аткан айыл аймагына БСР куруу өтө зарыл болуп атат да. БСР курулуп калса, Кадамжай шаары, Исхак болуп аткан жана Молдонияз айыл аймактарында суга суу маселеси толук кандуу чечилет эле. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жөлөк пул алуусу оорчундуу маселеге айланууда. Үйүңдө телевизорың бар экен, муздаткычың бар экен, кир машинаң бар экен деп да бербей атат да. Ошол эле убакта мына атаң пенсия алат экен деп дагы ошо пособияны бербейт экен. Андан сырткары атаңдын үйүндө жашайт экенсиң деп да бербейт экен да. Ошол себептен мындай атасынын үйүндө жашап атса, бунун өзүнүн жашай турган үйү жок болсо, мамлекет ошо жерлерди трансформация кылып бөлүп бербесе, анан жашай турган жери жок болсо атасыныкында жашайт да. Ал эми депутат Надира Нарматова Бишкек шаарындагы мектептердин биринде ур токмоктон каза болгон окуучунун окуясын көтөрдү. Сыдыков атындагы 72 орто мектепте билим берүүдө ажаткананын ичинде 2010 жылы 3-июлда туулган Айтпаева Нас Дөлөтбекович деген баланы чоң балдар рекеттик тартипте ур токмокко алышып, реанимацияга түшкөн дагы ошол жерде каза болуп калган. Баланы жоготуу деген оңой нерсе эмес. Бул боздоп аткан ата-эненин үнүнү ошол укук коргоо органдары карап, текшерип, тез арада муну жыйынтык чыгарыш керек. Акыркы убактарда финансылык сабаттуулуктун жоктугунан улам шылуундардын тузагына түшкөндөр байма-бай катталууда. Мындан улам депутат мектеп программасына жаңы сабак киргизүүнү сунуштады. Мамлекеттик жалпы эле мектептерге мамлекеттик программа менен киргизүүнү сунуштайм. Биринчи финанс сабаттуулукту жайылтуу үчүн окуу жайларда, жогорку окуу жайлары, орто окуу жайларда курстар өтүү керек. Финансы каражаттары тийиштүү бардык мамлекет органдар онлайн курстарды, бекер вебинарларды бардык аянтчаларда өткөзүп, элдерге жеткизүү керек. Жыйындын жүрүшүндө аймактардагы жол, мектеп, бала бакча тартыштыгы өңдүү, социалдык көйгөйлөр да четте калган жок. Аксы районунун Акжол айыл аймагына караштуу Кой Таш деген тоолуу регион жайгашкан жер бар. Аталган айылдын жолдору таптакыр болбой калган. Союздун доорунан бери ошол айылдын элдери эч бир асфальт жолун көргөн эмес да.
Нокат районунда аябай бир топ маселелер менен кайрылайын деген. Биринчи маселе бул Мир Махмудов атындагы айыл аймагынын Чапаев айылында жайгашкан. Жаза алсаңыз Чапаев айылында жайгашкан Азимов атындагы көчөсүнүн колунда жамааттык арыз турат. Менде 100дөн ашуун биздин жарандарыбыз кол коюп берген. Айылда таптакыр мектеп жок. Мектеп 5 километр балдарыбыз чынында алыс каттап өздөрү. Кичине ошо 1-класстын балдары бул жаман жолдо жүрүп дейт. Биздин балдарыбыздын буттары аябай суу болот, ылай болот дейт. Парламент берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш KG сайтынан таанышсаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки жолугушууга чейин саламатта калыңыздар.